Коомубузда негатив көп, маанай жок. Тасал тармактарды ачсаң эле ата балага бир тууганга кылган кыянатчылыктар тууралуу окуйсуң, маанай түшөт. Бирок ак менен кара эр чаркак жүрөт деген сыяктуу жүрөк жылыткан, сезим толкуткан сезимдер дагы, иштер дагы, окуялар дагы болбой койбойт. Биз сиздерге негизинен программасынын жыл жыйынтыктоочу эфиринде өзгөчө каармандарды чакырып эфир уюштуруп отурабыз. Менин аты жөнүм Темирлан Сейитбек уулу, саламатсыздарбы? Адамга канчалык кыйын болсо, аны жеңип чыгуу анын сабырынан көз каранды деген сөз бар. Биз бул эфирдеги каармандар менен тааныштырып өтөлү. Каармандарыбыз өзгөчө. Буга чейин боор оорусуна чалдыгып, бирок бир тууганы өзүнүн боорун берип, бүгүнкү күндө экөө тең аман эсен мекенибизге кайтып келген чагы. Урматтуу студиябыздын коногу Альберт мырза, башыңыздардан өткөн кыйынчылык жана ушул күндөгү сезимдер. Биринчиден ошо жалпы телегөрүүчүлөргө салам жолдойбуз. Ушул жакта отурган ошо студиянын конокторуна дагы салам жолдомокчубуз. Ошол биз ошо 2 жылдан бери ошол боор оорусуна чалдыгып, бул жерден ошо больницаларга көрүнүп, өзүбүздүн ошо диагноздорду тапшырып, ошо такыр табылбай, ошо биздин диагноз туура дарыландык, бирок туура эмес негиздерде дарыланып эле жүрө бериппиз. Анан ошол өтүштү ийген себепти Индия мамлекетине барып, ошол жактан эжебиз ошо өзүнүн боорун берип, ушул күнү Кудайга шүгүр ичер суубуз, көрөр күнүбүз түгөн эле экен. Аман эсен келип, ушул жакка келип отурабыз. Ошол албетте бардыгында убагында өтө кыйын экен. Азыр өткөндөн кийин бир күнчөлүк да болбой калат экен. Кудайга шүгүр, ошо ушинтип келип аман эсен ошо бала чакабызды көрүп, бир туугандарыбызды көрүп, эл жерибизди көрүп. Өзүңүздүн үй бүлөлүк абалыңыз жөнүндө айта кетсеңиз кыскача. Өзүбүз 4 уулду болом, 4 уулум бар. 4 уулум бар. Ошо келинчегим болсо, ошол өзүбүздүн эле жердеш болот, негизи Кашсай деген ошол жер бар. Өзүбүз Баканбайдан болобуз. Ошо Баканбай деген Тоң районунун Баканбай айылынан болобуз. Боор берүү бул бир оокат берип коюу эмес да, чын-чындачы бир жан берүү, тобокелчиликтин эң жеткен чеги болуп эсептелет да. Ушул боюнча көрөрмандарга бөлүшө кетсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи бизде Кыргызстанда аябай боор оору аябай көп болуп кетиптир. Негизи Индияга барганыбызда ошол жердеги биз жыл башынан баштап ошо биз барган отдел только международный отдел экен. Ошо Кыргызстан менен Өзбекстандан көп барышат экен да, боор оорусу менен. Онкологиямыз менен болсо Казакстандан барышат экен. Анан ошол жерге барганда биз 400-чү жыл башынан баштап 400-чү киши операция болуп турубуз да. Андан бери дагы канча операция болду. Негизи барганда ошол группа крови биздики тура келбей калды. Энимдики 1-группа, меники 3-группа болуп, анан жубай бүгүн келе албай калды. Келинибиз берем деп барган, бирок анда дагы медицинский показаниялар менен анын боору кичинекей экен, туура эмес электи, алган жок да. Жубай боор берем деп барды беле. Боор берем деп барган. Негизи үчөөбүз бардык да. Боор берүү үчүн деген? Боор берүү үчүн бардыган. Ошо келиним дагы. Ошо жолдошум өмүрүн сактап калам, балдардын атасын сактап калам деп барган. Ошо медициналык көргөзмөлөр менен анкын алганга болбой калды. Анан медицина деген аябай күчтүү экен. Негизи канча киши бизге дуа кылып атышты. Ушулордун дуалары менен аман эсен кайтып келдик. Орусча айтканда невозможно, возможно кылып жасап беришти тигил жактан. 3-группаны, 1-группа, инимдин группасын мен 3-группа подгонять этип туруп, 3 ай жүрдүк Индияда. Ошону негизи сиз туура айтасыз, ошо бир тырмак же бир чач эле кесип берип койгон эмес да. Сен бир өзүңдүн бир бөлүгүңдү берип атасың. Бирок мен ушул операция өзүмдүн иним аябай улам реанимацияга жатып, ошол көпчүлүгүн реанимацияга жатып атты. Аябай ичине суу толуп кеткен. Кыйналгандан мен өзүмдүн эмемди ойлогон жокмун. Мен өзүм ден соолугум жөнүндө ойлогон жокмун. Ошо бир тууганды өлүмдөн кантип сактап калсам болот, ата-энем аманат кылып берди эле, жиберди эле. Ошо кайра аман эсен эки оту менен бастырып, ден соолукта акыл эс менен Кыргызстан мамлекетибизге ата-энем маңдайына, балдарына, үй бүлөсүнө аман алып келейин деп ошо аманат менен кеткем. Ошо Кудайга жалынып аттык, ошо ата-энем аманат кылды эле,
бир тууганымды аман эсен алып барсам экен деп, ал жерде мен өзүмдүн ден соолугумда же өлүп калам же ушундан кийин кандай последствиясын эч кандай ойлогон жокмун. Ошо эң биринчи эле максат ошо инимди аман эсен алып келиш керек болчу да ал жерден. Гүлзайым, мендеги маалыматтар боюнча сиз медициналык сабаттуулук болгон үчүн дагы ушул жагдайдан чыгып кетүүчү бир аз жеңилирээк болду да? Чынбы? 2 жылдан бери ошо инимди бияктан мен деген врачтарына көрсөттүк, Москвага чейин жөнөттүк анализдерин. Анан такыр эле анализ чыкпагойду, анан бул жайында аябай катуу ооруп бизге айтпаптыр, эми кечке эле оору берсең кайра эле үйдөгүлөргө айтпай эле коеюн деп. Бирок ошол убакытты өткөрүптүрбүз да, биз уже ичине суу толо баштаганда бардык да. Анан бияктан МРТга түшчү деп ошо МРТга барып МРТга түшүрдүм. Ошо МРТдан цирроз деп чыгарып берди. Ага чейинки результаттары бизде жөн эле гепатопротектор эле куюп берип коет экен, поддерживающий терапиянычы. Анан бирок ал боор баары бир андан айыгып кетпейт да. Биякта ошо бир начар жери ошо акыркы стадиясына попадать этет экен да элдерчи. Муну заранее кылып ошо уже ооруп атканда эле ошо биздин колубуздан келе албай бизде күтө турайын, чыдай турайын, жакшы болуп кетет чыгармын эми деген куру үмүттөр болуп эмеспи? Ооба, анан негизи мындай нерсени айткым келет да, бизде деген бул Индияга көбүнчөсүн сураштырсак, ошо биз фирма аркылуу кеттик да. Биз бирок аябай жакшы фирмага попадать эттик. Ал жакта ошо акчасын берип коюп, кайра ар кандай аферисттерге жолуккандар толтура экен. Биз аябай жакшы жерге бардык. Ошо негизи мындай азыр маалыматтын жетишпегендигинен элдер ар кайсы жаман жолго попадать этип калып атышат. Ошо оорусу бир тең айыптап акча чогулуп барса аферисттерге эме түшүп келип калат да. Негизи көрүүчүлөргө дагы менин байланыш телефондорумду берип койсоңуздар болот. Негизи кеңеш айтып, кайсы жерге барса болот, кандай кылып көрүнсө болот, ошолорду мындай өзүчүм дилимден мына кеңеш берүүгө даярмын да. Бизде сөз бар, баягы көз жара турган, ай күнү келип калган келиндерге аман эсен экиге бөлүнүп ал депчи. Биздин студиябыздын каарманы Мээрим Курманова экиге эмес 6га бөлүнгөн айым. Мындан 2020-жылы азыр 3 баланын энеси, 3 эгистин тагыраагы. Мээрим айым, биз сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби бир бала төрөп, бир баланы багуу төрөгөн эч нерсе эмес. Аны багуу деле эркектер үчүн чын айтканда көп эле көйгөйгө турат ушул замандачы. Ачык айтканда. Анан ошо 3 баланы бирдей тең багып, түн уйкуңузду 3гө эмес 6га бөлүп, ушундан баштайлычы сөздү. Андан кийин уланталы. Саламатсыздарбы? Ооба, бир баланы баккан негизи биринчи, экинчи балдарымды оңой эле багып кеткем. Үчөөм төрөлгөндө кичине кыйналдык. Бирок ага да көнүп калат экенсиң. Үчөөнө самый главный режим болуш керек экен да, негизичи. Режимге кирип алсаң эле көнүп калат экенсиң. Эми сиздер азыр мисалы торолуп калдыңыздар, балдарыңыз чуркап, баягы бала бакчага барып дегенде, анан жаңы мисалы үчем, эгиз балалуу болгондорго кандай кеңеш бере аласыз? Негизи өзүңүз режим деп калдыңыз. Режим болгондо кандайларды кармаш керек? Чыдаш керек, кичине күтүш керек убакыттычы, кичине убакыт өтсө эле жакшы болуп кетет экен. Азыр кичине чоңоюп калышты, бирок азыр аябай кыймылдуу кези. Эң кыйын убактысы бул 1 жашка чейин кыйын болду аябай. Үчөөнү эмизип, үчөөнү тамак берип эметкеничи. Ошол убакытта кичине жардамчылар керек болот. Мындай балдарга жардамчы да түтпөйт экен. Баары кетип калып элеби? Бат-баттан эле качып кетишет экен да. Ошон үчүн азыр кичине садикке барганы, бала бакчага барганы эметип калдык да. Бул бала бакчага чейин барганга чейин сиздер менен эч ким сүйлөшпөй, катышпай, чалсаңыз, эч жака албай ушинтип кишиден чыгып калдым дейсизби? Ооба, эч жака барбай калдык, эч ким келбей калды биздин үйгөчү. Баары коркушат келгенденчи, анан жандарын коюшпайт да. Ооба, булар менен кичине строгийрээк болуш керек. Булар өлтүрдү. Эмне деп сүйлөп атып эле унуттум. Атасынын берген жардамы кандай? Негизи ишенген кишибиз ошо атасы. Бирок ал жумуштан кийин эртең менен кетип жумушта кечинде келет да. Бирок ошо кечинде келгенде мага кичине эс алуу берет. Барды карап мен кичине эс алам. Ошо атасы аябай жардам берет. Үчөм төрөлгөнү эметип бизге каралашып калды да, балдарды эметкенди үйрөнүп калды. Жанатан бери байкап отурабыз да, үчөөнүн мүнөзү, баягы 3 эгиз болгондо үчөөнүн мүнөзү 3 бөлөк окшойт, 3 бөлөк. Үчөө
бирөөсү тентек, бирөөсү кичине жоош, бирөөсү көп сүйлөйт. Боорукер бирөөсү бул боорукер келет. Бул болсо эме башы жакшы иштейт да. Сразу бирдемени бир эмеден илип кетет. Илип кетет да. Бул болсо аябай тентек, бирок жоош да. Акырын жылма тентек деп коебу. Жоош тентекпи? Жылма. Эжеке, эми баягы бир балага эле ысым коюу бизде аябай тууганга чалып, тиге чалып, буга чалып, ар кимден сурайт эмеспи? 3 балага ысымды кандай ыйгардыңар? Негизи 3Мге эгиздерге окшош уйкаш ат коюлат го. Ооба. Биз негизи 3 уйкаш коелу дегенбиз да, анан кийин 3 уйкаш жок экенби? Иә, 3 уйкаш табыш кыйын экен да негизичи. Эме ойлодук, кийин чоңойгондо булар негизи ар бири бир киши болот да. Ошон үчүн үчөөнү тең эле ар кандай ат койгонбуз да. Бирок туугандарыбыз, ата энебиз чогулуп, ар бири бирден ат ойлоп таап койгонбуз да. Бирок эң улуусу Арсен, анан Белек тентегибиз. Эң кичинекейибиз Тимур. Арсен, Белек, Тимур. Да, Белекти Белек деп, үчүнчүсү Белек болуп калган, ошон үчүн. Чоң рахмат, Мээрим айым. Балдардын тынчсызданып жаткандыгына байланыштуу, урматтуу көрүүчүлөр, Мээрим айымга уруксат берели. Жогоруда биз 3М жөнүндө сөз кылып калдык. Студиябызга Жамиля Марипова 4-төрөт үйүнүн башкы дарыгерин чакырдык элек. Чакырганыбыздын себеби сиздер дайыма төрөт кабыл аласыздар. Эң биринчи эненин дагы, атанын дагы эң жакшы көз ирмемдерди сиздер көрөсүздөр. Жана дагы ошон менен биргеликте эле тобокелчилик дагы сиздердин колуңуздарда болот эсептелет, чынбы? 3М же болбосо эгиз төрөлгөндө балдардын абалы жана сиздердин жоопкерчилик, сиздердин жумуш жөнүндө бир кыскача айтып бересизби? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрүүнүн коноктору биздин жалпы эле Кыргызстандын жарандары, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Биз эми биздин төрөт үйүндө перинаталдык борбордо жылына 11 миңге жакын ымыркай төрөлөт. Ошонун 200ге жакыны эгиздер. Анан ошол акыркы 3 жылда 3 же 4төн 3Мдер төрөлөт. Анан эми 3Мден азыр энесин көрбөдүкпү? Бул бир кишиден бир бала ымыркай төрөлгөндө жоопкерчилик аябай жогору болот. А бир киши аялдан 3М төрөлгөндө бул жоопкерчилик дагы 2 эсе 3 эсе чоң болот да. Ошон үчүн эми бул 3Мдер төрөлгөндө булардын өзгөчөлүгү, булар көбүнчө ушул айынан эртерээк төрөлөт, ара төрөт деп коет бизде. Ошон үчүн бул анан кесир кесүү операция жолу менен төрөлөт. Ошон үчүн бул төрөттөргө бул өзгөчө мамиле, анан көбүрөөк мындай медициналык кароону талап кылат. Ошон үчүн биз бул 3Мдерге бизге жатканда эртерээк жатышат. Анан төрөткө алдын ала даярдалат, операция жолу менен төрөлөт. Андан кийин көпчүлүгүндө ара төрөт болгон үчүн бул балдар интенсивдүү терапия, реанимация бөлүмүндө каралат. Анан ушул энелери менен карап, белгилүү ошол стабилдүү убакытка келгенде, анан энесин кошуп биз чыгарабыз да. Анан бул энесин эле эмес, карап аткан ошол медициналык кызматкерлерге да көп жоопкерчилик талап кылат. Себеби бул балдарды ошол үчөөнү бирдей карап, көбүнчө кичинекей болгон үчүн ошол аппарат убак менен дем алып, анан ошол ден соолугун карап чыгаруу ошол убакта өзүнчө бир өзгөчө кошумча бир чоң жоопкерчиликтүү жумуш болот. Телекөрүүчүлөргө сиз баягы кандай кеңешиңизди айта алат элеңиз? Кайсыл факторлорго көңүл буруусу керек? Баягы эгиз экендиги, 3М экендиги баягы биринчи эле төрөттөн биринчи эле белгилүү болот да. Ошон үчүн кайсыл факторлорго төрө электели, кайсыга даяр болуш керек? Эми кош бойлуу аял эгиз болгон эмес, жалгыз болсо деле кош бойлуулукту болтурардын алдында негизинен ошол үй бүлөнүн атасы, апасы алдын ала даярданыш керек. Кош бойлуулук келгенден кийин бул врачтын көзөмөлүндө болуш керек, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш керек. Анан негизги жардам бул үй бүлөдөн, ошол жолдошу, ошол жерде жашаган ата энеси, жалпы эле материалдык жактан, моралдык жактан ошол кошумча мындай көп колдоо талап кылыналат да. Анан эгиз болсо, 3М болсо андан да көп талап кылат колдоону. Төрөлүп үйгө чыккандан кийин эми эгиз болсо, 3М болсо бул жалгыз эле эне карай турган оор жумуш болот. Ошон үчүн ошол жанындагы жалпы эле ошо тууган урук ушул балдар торолуп чоңойгонго чейин бул энеге кошулуп күнү түнү жардам кылып караш керек да. Ошондо гана анан бул балдар ошол ден соолугу таза, энеси кыйналбай, ошол өзүнө керектүү ушул биздин бир ден соолугу чың балдар болуп чоңоет. Студиябызда кичинекей балдарды тарбиялап, ал эмес үйүндөгү ата энеси кой айга түшүнө элек кезинде аны бийге үйрөтүп, окутуп келаткан хореограф эжекебиз бар. Сезим айым,
Жана башта айткандай эле кичинекей балдар ал эмес кой айга түшүнбөй аны ал ар жакка койбо десең бияка коюп бияка койсоң тияка коюп жаткан кезде сиз аны бийге үйрөтүп жатасыз да. Саламатсыздарбы? Биринчиден чындыгында көп эң эле көп суроолордун көптөн көп бири ушул да. Анан менин жообум бул учурда эң башкысы мугалим өз кесибин абдан жакшы көрүш керек да. Эгер сен кесибиңди жакшы көргөн болсоң, эгер ошол жасап жаткан нерсең сеники боло турган болсо, бул нерсе эч кандай тоскоолдук дагы жана эч кандай бир мындай оордук кылбайт. Тескери бул нерсе сен рахат аласың. Ошол учурда рахат алгандан мурун кичинекей балдар ушундай сонун бийлерди үйрөнүп, эл алдына чыгып, конкурс фестивалдарга чыгып, жетишкендиктерге жетишип жаткан учурда тескери мугалимге дагы да болсо бир күч берет, дагы да болсо мотивация берет деп айта алам. Жана жогоруда мен суроо берип коелумбу? Үйрөтүүнүн бир методу бардыр бир кыскача балдарга. Бирөөнүн баласын уруша албайсың, кой дей албайсың. Ооба, чындыгында ар бир баланын мүнөзү ар кандай. Жалдырап жүрө албайсың. Ар бир баланын, ар бирөөнүн мүнөзү ар кандай, ар бирөөнүн өзгөчө индивидуалдуу подход керек. Ошол үчүн бизге бир ай, 2 айча кичине бала менен мугалим кичине бири-бири менен көнүшүп алыш үчүн мамиле кичине биринчи орунда турат бизде. Мамиле тургандан кийин анан алдап соолоп сен жакшы, мен жакшы деп атып, анан кичине бутубузду коюп, анан оценкабызды түздөп, анан бул оң колуң болот, сол бутуң болот деп атып, анан бизге убакыттан улам мамиледен биринчи орунда туруп, анан бийге өтүп кетебиз. Айрым учурларда ата энелердин арасында деле бар да, мисалы менин балама мындай көз карашты карап койдуң, же менин балам жакшы үйрөнбөй атыптыр деген бир доодоматтарды койгон учурлар болуп эмеспи? Албетте. Ким эле баласына болушпайт. Сөзсүз түрдө. Анан ошондой учурлар да болот да. Андай ситуацияларга кантиш керек? Башка мындай жаш сизден кийинки хореографтарга мындай кеңешиңиз кандай? Ооба, андай учур көп болот, бирок ошол нерселер сөзсүз түрдө мугалимди кичине бир капаландырып, анан кайрадан мүмкүн бул меники эмес, эмне үчүн ата энелер мен кылып аткан мээнетти байкабай атат деп бир капа болуп калышы мүмкүн да. Бир эле бир мугалим эмес, жетекчилер тарабынан болобу? Мени абдан жакшы түшүнөт болуш керек. Бирок сөзсүз түрдө бул учурда ата энеден дагы отургузуп коюш керек да, сабак учурундачы. Жүрүңүз көрүңүзчү, эмне кылып атабыз деп. Жон теңизмен көрүп сезиңиз да. Бир саат эмне үчүн, бир айдын ичинде эмне үчүн балам үйрөнбөй чыкты, эмне үчүн артка тургузуп койдуң, же болбосо мен кызым көрүнбөй калды деп көп сөздөр болот да. Анан жүрүңүз деп мен отургузуп коем. Анан бир саатка чыдашпайт өздөрү. Анан ыраазымын, сен кандай десең ошондой болсун деп баары макулдугун беришет. Болгону сиз процессти гана өзүнүн көзүнө көрсөтүп коет экенсиз да. Ооба. Түшүнүктүү, рахмат. Үй бүлөдөгү бири-бирине болгон боор, мээрим жөнүндө айтып жатабыз. Ошо төрөт кабыл алгандагы башка бирөөнүн кубанычы менен бөлүшкөн дарыгер жөнүндө айтып жатабыз. Ошол кичинекей балдарды, тамтуң баскан балдарды үйрөтүп жаткан, окутуп жаткан Сезим айым жөнүндө, бий жөнүндө айтып жатабыз. Бирок ошо ата энеси жок, мээримге зар балдарды тарбиялаган жактары дагы бар. Ашырбаева Асель айым балдар реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборунун педагогикалык иштери боюнча директордун орун басары. Мээримге зар болгон балага мээрим берүү канчалык түйшүк? Ошо биз бир мекеме мурда балдар үйү деп аталчу. Азыр трансформациялангандан кийин балдарды реабилитациялоо жана үй бүлө колдоо борбору болуп аталып калган. 105 жылга толдук бул күзүндө мекемебиз. Төрөлгөндөн 4 жашка чейинки балдар бизде тарбияланат. Андан тышкары дагы бир борбор ачканбыз. Ошол бизде ар кандай кесиптеги тарбиячылар, дарыгерлер, соцпедагогдор иштейт. Биз өзгөчө мекемебиз, 3 министерствого тең карайбыз. Анан балдарга мээрим төккөн деп айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн бизде аябай шарттары жакшы балдарга, комнаталар жылуу, таза. Анан бирок чындыгында ата энелик мээримге эч нерсе жетпейт да. Ооба. Сөз. Анан ушул нерсе бизде дайыма түйшөлтүп келет. Анткени 105 жыл болду биздин мекемеге. Ошо 105 жылдан таптакыр балдар, мисалы үчүн дайыма 120 баладан кем болбой келген. Анан ушул бир нече жылдан бери аябай жакшы бир жаңылыктарыбыз бар. Мурдагы ажо президенттерибиз трансформациялап, ушундай мекемелер жабылсын, же балдар азайсын деп пландарды түзүшкөн. Бирок тилекке каршы пандемия болуп калды. Анан ар кандай шарттарга байланыштуу балдардын санын бул биздин балдар үйүн таптакыр жаап алган жокпуз.
Анткени миграция кеткендер көп. Ошолордун балдарын бизге түшөт да алар. Кандай учур таштап кетишет сиздерге? Бизде аябай тагдырлар ар кандай. Мисалы үчүн милиция менен изъятие болуп келген балдарыбыз бар, каралбай калган балдар. Анан төрөлгөндөн бери төрөт үйүнөн ата энеси баш тартат, көбүнчө ошо энелери баш тартат. Анан ошондой балдар түшөт. Эми биздин Кыргызстандын балдарынан тышкары дагы эми ошол да аябай өкүнүчтүү да. Россиядан көбүнчө ошо Россиядан келишет да. Репатриация болгон балдарыбыз да келет. Мисалы, кандай жол? Биздин мигрант, мисалы үчүн кыздар ошол жактан төрөп коюшат дагы. Анан ал жактан балдар үйүнө түшөт. Анан кыргыздын жараны так билингенден кийин ал балдар бизге репатриацияланат да. Сиздерге жөнөтүп жүрөт? Бизге келет. Анткени ошондой дагы өкүнүчтүү жагдай бар. Акыры жүктүн баары айланып келип сиздерге тип турбайбы? Анан бул жактан биз издөө иштерин жүргүзөбүз. Ата энеси баш тарткан болот да. Биз анда жакын туугандарын издейбиз. Өзүңүз бул мекемеде канча убакыттан бери эмнетесиз? Мен 26 жыл болду иштегениме. 26 жыл болду. 26 жылдан бери ошол мекемени баягы бүтүп, мындай аяктап, өзүнчө жеке жашоого баш урган балдардын арасында бир тың окат кылып кеткен, кайра сиздерге келип, мен ушундай адам болдум деп тургандар бар да, чынбы? Ооба, бар. Же пайыз аспы? Андай балдарыбыз бар, келип турат, атын атай албайм анткени. Атай албаңыз, мындай. Келип, ошол бала бизге жардам берип турат азыр. Биздин аз экен да. Пайыз боюнча алып караганда. Пайыз боюнча аз эле бирок. Аз эле. Эмне себеп болушу мүмкүн? Кандайга? Себеп, эмне себеп болушу мүмкүн? Бизди кайра издеп келгенгеби? Жок. Баягы өзүнүн турмушта жолун таап кеткен деген айтчу. Эми чындыгында ата энесинин жардамы жок, бул балдарга кыйын эле. Ана мен бир сөздү дайыма ушу жүрөгүмө сактап келем да. Эң коркунучтуу, эң оор, таптакыр ошо логикага жатпаган эң оор коркунучтуу орусчасын айтайын. Айтыңыз. Ошо бир сөз бар да, орусча айтканда самое страшное предательство, когда родители предают своего ребенка деген. Ошол сөз мен дайыма жүрөгүмдө орун алып келет. Эң коркунучтуу ошо чыккынчылык бул ата эне баланы таштап кеткенде. Мен толугу менен кошулам. Анткени ымыркайды таштады деп түшүнсө да болот, анан негизи бирок чоң балдарын деле таштап кетишет да. Анан бирден дагы эмес, эжеси, сиңдиси, иниси кылып таштап кеткен ошо такыр мындай эме таппайсың да. Эмнеге таштап кетет ошого түшүнүксүз да. Кантип ошо балдарын таштап кетишет да. Мисалы баягы үй бүлөдөгү жагдайлар, кырдаалдар оор, дайыма уруштун арасында чоңойгон бала, жалаң негативдин арасында чоңойгон баланын дагы психологиясы башкача болуп калышы бул 80% далилденген нерсе, чынбы? Анан ошондой балдар сиздерге келип түшөт да. Аларды тарбиялоо, мисалы кой десең, бияка бассаң, бияка баспай, тияка бассаң, тияка баспай. Анан баягы сиздерде өзүңүздөрдө бир метод бар да. Тарбиялоо методучу. Ооба. Анан балким кичине бөлүшүп өтөсүз. Ушу үй бүлөдөн коркунучтуу абалда бала болсо, үй бүлөдөн тартып алып келет. Анан көбүнчө балдар педагогическая запущенность деп коет. Өзүнүн жашына жараша мындай эмелерди аткара алышпайт да. Тамак жей алышпайт, өзүлөрү кийимдерин кийине алышпайт. Анан ошо көп жылдан бери өзүбүздүн методикабыз бар. Биринчи эле келгенде биз балдарды отургузуп, сабакка отургуза албайбыз. Анткени биринчи өзүн мисалы үчүн кийимин кийип, анан бизге жардам бергенге үйрөтөбүз. Анан адаптация болуп, балдарга кошулуп, анан бизге кошулгандан кийин акырын сабакка киргизип баштайбыз да. Анткени балдар садикке барышпаса, мындай балдар менен карым катнашты да билишпейт да. Эфирибиздин башындагы каармандага кайтып келсек, Альберт мырза, бул оору көбүнчө кайсыл учурда чыгат экен? Жана дагы кайсыл жагдайларда адам өзүн коргоп, алдын алып жүрүшү зарыл экен? Сиз буга чейин акылатчандар менен кеңешип, ушул менен жашап жатасыз да эми? Жалпы негизинен алсак, ошо жалпы бул жана эжебиз айтып кетпедиби, бул жакта деген түндүк жакта, биз жакта, түндүк жак.
Мындакта көбүнчөсүн аутоиммунный деген гепатит бар экен. Ошо аутоиммунный гепатит бул деген наследственный да, ген кубалап да болот экен. Анан бул адамда бир уктап жата берет экен да. Уктап жатып анан бир факторлордон себеп, бир фактор ойготот экен да мунучу. Внешний факторчу. Бул кандай фактор десе, бул ошо көбүнчөсү бул ошо негизи психологический да, бул көбүнчөсү бул эмоциональный. Өзүңдү мындай постоянно стрессте болуп жүрсөң, ошол моментте ойгонот экен. Же болбосо ар кандай жанагындай химический, азыркы күндө бул 21-кылымда химический заттардын баары бизде терек четүүсүнүн баары эле химический заттарды ууландыра турганчы, жана формальдегид дегендер бар мисалы. Ошолор ойготот экен да бул оорунучу. Ошо отравление болгон себептүү ушул оорулар көп экен да. Анан негизгиси БЦ деген гепатиттин түрү бар экен. Бул БЦ гепатиттин түрү бул жугуштуу болуп келет экен да, жугуштуу. Кан аркылуу жугат экен. Мисалы тиш дарыгерлерге барганда көбүнчөсү ошо стоматологиядан көбүнчөсү силерге шек келтирбей эле коеюн, эме төрөттөн дагы көп жугат экен. Жана кесарево сечение болгондо ошондо переливание же болбосо жана инструменттер таза жуулбай калгандан ошолордон болушу мүмкүн экен. Көбүнчөсү ошо кан менен, кан аркылуу жуккандар көп экен да, именно бул эме түштүк жакта. Бизде ошо аутоиммунный деп айтып атпайбызбы, эми ошо наследственный, ошо укумдан тукумга берилчү. Анан тамагыбыздын дагы жанагы биз азыр ГМО деп атпайбызбы? Биз азыр жеген тамагыбыздын составы начар болуп атат дейт. Индияда болсо бизге айтып атат, даже жеген алмаңардын дейт, тышын эме биз болсо илгери витамин болот деп тышы менен жечүбүз белек. Тышын баарын сыйрып чыгыла дейт, бычак менен кесип жегиле дейт. Даже обычный помидорду ысык сууга чылап коюп тышын кожурасын алып туруп жегиле деп атат. Ошо бүт химиялык заттардын баары тышына толуп калган, ошо тышын алып чыгыла деп атат да. Анан только вареное жегиле дейт экен. Мындай в чистом виде эмеге үзүп алып эле жей бербегиле дейт да. Анан дагы бир ошо кыргызстандыктарга айта турчу нерсе, дыйкандарга да, мен үйдөгүлөргө да көп айта берем, эмеге көп ууландырышат да. Мисалы үчүн буудайды ото чөпкө уу себишет, жер семиртебиз деп ар кандай уулуу заттарды колдонуп атышат. Бизде анын ошол канча колдонушу керек, кайсы жылда семирчиш керек, анан бир жыл эс алыш керекпи, ошолордун нормалары жок болуп атпайбы? Дыйканчылык сабаттуулук. Мисалы үчүн үйдө деле алма өстүргөндө ошол курт басып кетпесин, бул товарный вид жакшы сактап турсун деп ошону уулап атышат. Өрүктү деле уулап атышат, товарный вид жакшы болсун, тышы сулуу болсун деп. Ошонун баары кайра бизге терс таасирин тийгизип, ушундай оорулардын алып келишине ошондой таасир этип атат да. Боору деген аябай көп экен негизи. Биз ошол эле Индиянын эле Нью-Делиде эле 400-чү жыл башынан бери 400-чү болуп аткан караганда Нью-Делиде эле кылбайт да. Башка жакта Россияда кылып атат, азыр Турцияда аябай көп кылып атат. Бирок салыштырмалуу Турциянын баасы эме экен да, кымбатыраак экен. Бизге мында кыргызстандыктарга көбүнчөсү Россиядан барышат экен аяка. Индияга ошо бизге Кыргызстан, Өзбекстандан көп барат экен. Анан энимден сөзүм бөлүп койдум дагы. Ошо жалпы эл журтубузга чоң рахмат. Ошол баягы канчалаган адамдар биз бул жака кетип атканда башынан аягына чейин ошо $50,000 ичип жегенибиз, ошол жакта барып отельде ошо номер снимать этип жашашыбыз. Анан негизгиси операция. Анан операцияга чейин да биз ошо 4 жолу реанимацияга кирип чыктык. Ал жакта 4 жолу реанимацияга жаткан. Бир күнгө эле $1,200 төлөнөт экен да. Бир күн жатышка эле. Анан 4 жолу жаттык. Кыскасы бир 20 күн жаттык окшойт, вообще ошентип бөлүнүпчү. Анан ошондо баягы кеткен чыгымдын баардыгын ошо эми жартылай ошо ата энебиз, бир туугандарыбыз ошентип чогулттук. Калгандарын болсо ошол жалпы ошо эл журтубуз эле чогултуп берди. Бирөөнөн да бир тыйын сураган жокпуз. Ошо өзүбүздү курчап турган эле адамдар, кошуна колоң дегендер. Биздин өзүбүздүн ошо мечиттеги жамаат чогултуп берди. Андан тышкары досторубуз чогултуп берди. Биз өзүбүз ошо жана 83 азыр ком болуп бөлүнүп атты. Жыл болупчу. Ошол жылдагы балдар дагы ошол чоң көмөк көрсөтүштү. Ар бир областка чейин биздин өзүбүздүн областтын балдары да жардам берди. Андан тышкары ошо Жети тубанын да балдары жардам беришти. Ошентип эле баягы жалпы жамаат, жалпы эл эле колдоп кетти. Ошо элге ыраазычылыгыбызды билгизмекпиз. Ошо жалпы ошо бир туугандардын арасына, бир туугандарыбыздын атынан, өзүбүздүн атыбыздан ошо жалпы кыргыз элине ушундай баягы
өзүбүздүн башыбызга мындай суноо келбесе билбейт экенбиз чынычы. Келгенден кийин элдин ушинтип колдоо көрсөтүп атканына мен ыраазы болдум да. Ошол дагы деле баягы үмүтүбүздү үзбөй баягы кыргыздын баягы бири бирине болгон жардамчылыгы, баягы бири бирине болгон чын күйүмдүүлүгү, баягы кыргыздын менталитетин ушундай моментте көп түшүнөт экенсиң да. Ошонусуна чоң рахмат. Ошо Сиз жогоруда айтып калдыңыз, баласы апасына боорумду берем деп барып, бирок аэропорттон качып кеткен эле жагдай көрүп. Андай көбөйлөр толтура экен. Ошо башка мамлекеттин өкүлдөрү да ушундай чынбы? Жок. Кыргызстандан баргандар. Эми чын айтканда, чын кечиресиз, сөз бөлүп коеюн. Сиздеги чечкиндүүлүк кайдан анда? Ошо келиним барганда биз эми инимди акыркы стадиясында барып турбуз да, бияктан лечение болуп баягы диагноз чыкпагандыгынан эле аябай көп кармалып калдык да. Если башынан эле диагнозу чыгып операция десе, биз мындан эртерээк барып кыйналмак эмес экенбиз да. Мынча да акча коромок эмес экен. Өзү иним аябай кыйналды. Басып барган иним тияктан ушу коляскага түшүп калды, баса албай калды. Ушундай арыктады, тамак да ичпей калды. Ушундай күнү түнү ушун эми биз барган адамдар аябай бизге адамгерчиликтүү болду да. Ошо биз менен кошо айланып тегеренип, ошо түнү күнү дебей реанимацияга алып жөнөйбүз. Алар жеткиришет, ошол жака киргизишип, жаткырышып, ары бери чуркап, анан кайра бизди кайра отелге жеткирип келет. Инимди жаткырып коебуз, келин экөөбүз кайра түнү болобу, күнү болобу чалабыз абалдарга. Биз мондай болуп атабыз, тигиндей болуп атабыз. Бизди алып кет, көрсөт десек эле келе калат, көрөт, алып барат, жаткырат. Анан негизи ал жакта ар кандай адамдар бар да, эми негизи барган кишилерде эле бирөөсү бар эми деп барат экен. Анан баягы жерден ар кайсыны көрүп алышып коркушат. Негизи бул деген аппендицит жасап койгондо деле, мисалы үчүн азыр иниме деле операция жасап ошо төөлүгү түз болсо экен деп ойлонуп турган кезибиз. Анткени отторжение бербейби деп ушул мисалы үчүн аппендицит алып койсо ал кайра кармабайт да, мисалы үчүн. Бул бүттү деп ушу кубанып каласың да. Анан Болбой эле жүрөктө өйгөн бир нерсе бар да. Анан дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, ушу бир жолу иним ушу келиним барды да, боорун берем деп. Анан ал текшерилсе, боору кичинекей деп албай койду. Анткени донорго да жетпей калат, пациентке да жетпей калат, биз рисковать этпейбиз депчи. Анан мен уже үйдөгүлөр менен деле сүйлөшкөн жокмун, анткени ата энемдин аябай уже ыйлап атып, мамам да жүрөгү оорулуп, папам болсо уктабай, эшикке чыкпай калды. Түнү күнү уктабайм дейт, буту баспай да калды стресстен аябай. Анан үйдөгүлөргө айтканда эмне алардын дагы настроениясын түшүрбөй эле. Иним болсо бияктан ошо аркы беркини улаштырып, акча жиберип, малдарын сатып, иш кылып, бизге акча жиберип атат. Сизден Биз 4 тууганбыз, 2 эркек, 2 кыз, мен эң улуусу кыз, анан кичүүсү кыз да. Анан ошо кичүүлөрүбүз калды, улууларыбыз кеттик. Анан ошо кичүүлөрү бияктан акча таап берип атты да. Анан мен эми тигилерди кеткенде сиңдимдин 2 кичинекей кызы бар, аны баары бере албайт. Мен эле эч кимге кеңешип кептешпей эле жолдошума чалдым, ушинтейин деп атам, кыла берейинби деп. Ооба, өмүрүн сактап калышың керек да, беришиң керек да деди. Анан ата энеме айткан жокмун, жүрөгүн оорутпайын деп. Алдын ала эле уже келинимдики жарабай калды дегенде Альбертке да айткан жокмун. Өзүм анализдерди тапшырып, томография өтө баштадым. Анан барсам даярданып, анан ошол реанимацияда жатканда реаниматолог врач орусча сүйлөйт экен. Алар да жалаң индустар да. Анан ушу инем айтыптыр, сенин доноруң жарабай калды, эмне болосуң билбейм деп. Барсам аякта аябай уже көңүлү чөгүп, уже жашоо менен коштошуп калыптыр инем. Мен биякта өлө турбаймынбы, мени бияка кыйнабай эле Кыргызстанга алып кете бербейсиңби деп. Жок, Альберт дедим, мен сени тияка бастырып алып кеттим эле, мен сени бастырып алып кетем. Мен сага даже жүрөгүмдү бергенге дагы даярмын. Керек болсо жүрөгүмдү да берем сага. Мен сени аман эсен ата энеме алып кетем. Сен жашоодон коштошпой турчу, азыр жаңы башталып атат биздики. Дагы бизди врачтар алабыз. Силер операция болосуңар деп гарантия берип аткандан кийин биз аягына чейин чыгышыбыз керек деп. Ошо инимдин да эмесин көтөрдүм, маанайын көтөрдүм. Сен азыр эме эрте, сен только башталып атат. Артыда дагы көп нерселер бар, экөөбүз көтөрчү. Мен керек болсо жүрөгүмдү берем дедим. Жана жогоруда Сезим айымга да ушул сыяктуу суроону бербедимби? Ата энелердин арасынан деле баягы мен баламды капталга тургузуп койдуң, мен балам бийди үйрөнбөй атат деген сыяктуу бир орусча айтканда претензия койгон жагдайлар болду депчи. Деги дарыгер болом деген келечектеги
жаш улан кыздарга сиздин өзүңүздүн кеңешиңиз кандай? Дарыгер болуп өзү мындай жана айлыгы көп эмес, жумушу оор, ошон үчүн дарыгер болом деген жаштар көп эмес да. Тийген сөз оңой. Ооба, анан азыркы эми элдин дагы мурункудай өзүнүн юридикалык жактан өзүнүн укугун жакшы билет. Анан төрөт деген өзү башка медициналык тармагына караганда бул оор тармак да. Ошон үчүн эми биздин дарыгер болом деген биздин азыркы уландарга, кыздарга эми чыдамкай болуш керек биринчиси. Анан ошол медицина тармагында иштейм дегенден кийин өзүнүн жумушун аябай жакшы билиш керек. Себеби бул адам менен иштегенден кийин эксперимент кыла албайсың. Өзүнүн жумушуңду так жана таза кылышың керек. Анан негизгиси ошол келген пациент, азыр биздин кыздар айтып атпайбы, ошол мамиле. Канчалык күчтүү, мен өзүбүздүн иштеген кызматкерлерге айтам, канчалык күчтүү дарыгер болсоң дагы жакшы мамиле кыла албасаң, сенен кеткен пациент мындай ыраазы болуп кетпейт. Ошон үчүн негизгиси бул биринчи орунда бул мамиле турат. Караганга караганда мамиле. Ошон үчүн биздин эми кээ бир убакта биздин пациенттерден туугандарынан мындай нараазачылык келет, аны биз туура кабыл алабыз. Анан дайыма эле ошол биздин кызматкерлерге айтабыз, биздин эки врач жанагы пациент деп келгенде дайыма ошол биз пациент жака көңүл бурабыз да. Себеби пациент айтып атса, анын айтканы дарыма биз үчүн мындай негиз болот. Ошон үчүн биринчи келгенде ошол дарылоого карагандагы биринчи мамилени жакшыртыш керек. Андан кийин ошол өзүнүн алган билимин, ошол деңгээлин, ошол медицинада иштейм дегенден жогорку деңгээлдеги медициналык кызматкер болуш керек да. Анан ошол экөө айкалышып келсе, менин оюмча ошол билимдин негизинде, өзүнүн практикасынын негизинде анан ага дагы жакшы мамилени кошсо, биздин пациенттер мындай алган медициналык кызматка ыраазы болуп кетишет го. Миграциядан келгендер дагы бул жака төрөп балдарын таштап кетет. Миграцияга кетип аткандар дагы балдарын таштап кетет. Айланып келгенде кыйынчылыктын баардыгы, сөздүн баардыгы бизге моюңузга түшүп калып жатат депчи. Бирок туура сиздердин жумушуңуздар болгон үчүн, жоопкерчиликти алган үчүн аны иштеп жатасыздар да. Бирок сиздин өзүңүздөрдө бир ой бар да, эгерде мындай мамлекет же болбосо эл мындай болгондо мындай таштап кетүү болбойт эле, бир балким бир чараларды колдонсо деген бир сунуш, ойлор барбы сиздерде? Ушундай биздин мекемелерди жойгонго аракет кылышты. Бирок таптакыр эле болбойт экен. Жок кылганга анткени балдар да боло берет экен, ошондой ташталган балдар. Анан мамлекет мисалы үчүн бир жолу ата-энелерди окутуп, жумуш катары ушу биздин балдарды временный опека деп коет, ушуна беришет. Анткени бала бизде азаят да, ошо ата-энелерде болушат. Алар фостердик үй бүлө деп коет да. Жумуш катары болгондо алар айлык төлөнүп берилет? Айлык төлөнүп берилет, дайыма мониторинг жүрөт. Кадимки эле толук кандуу үй бүлөдө жашай берет бала? Биринчи ошо баланы берерден мурун атайын курстарды өтүшөт ата-энелер. Үй шарты дагы ошого ылайыктуу болуш керек. Эгерде өзүнүн 2 баласы болсо, 5 бала кылып алса болот да. Фостердик деген 3 баланы өзүнө кошуп алса болот, 5 бала кылып, өзүнүн 2 баласы болсо, дагы ушу 3 баланы алса болот да. Эгерде балдар жок болсо 5 балага чейин алса болот. Мамлекет кадимкидей шарттарын түзүп берет, акчасын төлөп берет, дары-дармегине берет, анан дайыма көзөмөлгө алып турат да. Бизде кеткен үй бүлө болгон. Ал бала фостердик үй бүлөгө кетсе, бизде азаят да балдар. Ошол эсебинен азайып атат да. Анан ата-энелер менен да иш жүрүп атат. Бизде дагы төрөт үйлөр менен да байланыш бар. Кээде мисалы үчүн жөн эле биз ата-энелердин мисалы үчүн памперс алып барып беребиз, тамак ашын алып барып беребиз, баланы детское питание деп коет. Даже ошону бергенде эле эне ошо баладан баш тартпайт да. Даже ошондой көп нерселер болуп атат да. Кичинекей эле нерсе чоң маани ойноп коюш ыктымал экен. Эгерде цифралар менен айтып келсек, 80% предотвращение болгон да бизде. Бул аябай, демек бала үйүндө калды да. Бизге түшкөн жок, өзүнүн үй бүлөсүнө калды. Көбүнчө материалдык жактан кыйналып туруп эле. Көбүнчө ошол мать одиночкалар ошолор кыйналып. Тяжелый жизненный семейный ситуация. Бул болсо мамлекеттин берген таасири пайдасы экен да. Мамлекет жакшы эле аракет кылып атат. Эми мисалы үчүн башка өлкөлөрдө балдар үйлөрү жок эсе экен да. Анан бизде өкүнүчтүүсү, бизде Бишкекте биз түндүк регионду карайбыз, Ысык көл, Нарын, Бишкек шаарын. Түштүктө Ошто да ушундай бала бар, бирок ал жакта дагы жакшы нерсе азайып атат балдарыбыз. Анан ойлоп атабыз, акырындап жоюлайт болуш керек. Түшүнүктүү. Альберт мырзанын ата-энесине суроо берейин, жогорудагы эле тема боюнча. Эжебиз боорун берерде ата-энем айткан жокмун деп жатат да. Сарсанаа болушпасын деп. Эгер сиздерге айтканда, сиздер кандай чечим көрөт элеңиздер?
Биз деле макул дейт элек да, эми ошо мындай экен да, аяктачы биз деле акчага деле сатып алалы дедик элденчи, жана мындай жакын туугандарыбыздан деле боор берели деген кыздарыбыз деле чыкты, Альберттин досторунан деле чыкты. Бирок аякта деген аябай эме закон күчтүү экен. Родной ата энеси, родной бир тууганы эң ашып кетсе двоюроднойдон берет экен да. Анан аябай текшерет экен, жана ДНК алат экен, анан туура келбейт экен да. Анан айла жок болуп калды. Анан кандай кылабыз? Эми тобокелчиликке салдык, эми берсин депчи. Менин суроом кичине оорураак болсо туура түшүнүңүздөр, кечиресиздер. Эми бир балам тобокелге салып аткандан кийин экинчи баламды тобокелге салбайм деп коюшуңар деле ыктымал беле? Эми ата эне деген эми баланын оорусун бербесин, кандай гана болбосун иши кылып аман алып калсын деп ойлойт экенсиң да. Кызым жакшы эле болуп кетет болуш керек. Ар ким бир кимден да угуп аттык да, эми донор эми жакшы болуп кетет, анын боору өсөт депчи. Главный Альбертти тирүү алып калыш керек болду. Анан эми кызым өзү чыйрактың ушу жеңет болуш керек деп эле ишендик кызыбызга. Сиздер кийин билдиңиздер да, бул чечим чыгаргандан кийин. Не? Атасы эмне дейт бул? Эми мен эмне дейм? Мен ушу кызымды башынан эле тың баарыбызга жол үйрөтүп, буларды айтып атпайм, жана биз эми мектепте окутканда как раз жакшы жылдар окуп калышты. Бирок кийин союз тарап кеткенден кийин бияка институтка келип, биякта институтта окупашпады. Биз кыйналып окуттук. Ошондо кызым тың чыгып эле башынан кызыл диплом менен бүттү. Анан биз ишенгенибиз эле ушул. Бул эмес, мамасындагы бутун операция жасатып келген, Россияга алып барып. Буту баспай калганда. Анан ошондо дагы жүрөгүнөн эметип, аялым ооруп, операцияга болбойт деп эметкенде, болбой ошол жактан сүйлөшүп жүрүп бүтүрүп келгенде, ошо кызым тыңдык үчүн кызым дагы балам да аман калды деп ойлойм. Кызым ошо жанагы айтып атпайбызбы, ошо жанагы университеттер бүткөндө англисче тилди билип алганы экинчиден. Эми кантип эле эки балам тең ушинтип калабы деп ой келет экен. Бул жаман ой күлүк болот экен. Эки балам тең айрылып каламбы уккандан кийин. Кандай болот? Күнү түнү уктамай жок. Сарсана болуп, кичине көзүң илип алса түш көрөсүң, чочуп, башка жаман түштөрдү көрөсүң да. Эми Кудай мындайды кара чаар жыланга да бербесин. Бул эң жаман окуя болот экен. Балаң оорубасын. Эл журттун балдары оорубасын. Эч качан мындай оору бербесин. Кудайым берсе дагы сыноо кылып берди окшойт. Эми сыноону өткөрүп алдык. Эми калганды дагы айтып атпайбы, азыр дагы эле коркунучтабыз. Түз болсун дейсизби? Төбөлүгү түз болсун. Дагы эле коркунучта. Уулум кандай болуп кетет? Да боор алып кетеби, албай калабы деген дагы эле биз өзүбүз ооруп жүрөбүз да, жүрөгүбүз ооруп. Альберт мырза, мисалы сиз сыяктуу болуп, операциясы оң жолунан таап калгандар дагы жок эмес, бар да. Ошолорго өзүңүздүн билген кеңешиңиз кандай? Бишкектен айта албайм, бирок таза абада негизгиси, таза аба. Дем алганыбыз дагы, ичип жегенибиз да таза болуп турса, ичкен суубуз да таза болуп турса, эс соолугубуз жакшы болот деген ойдобуз ошо. Түшүнүктүү. Толуктап кетейин менимде. Негизи азыр биз ачкалыктан эмес, токчулуктан ооруп атырбыз да. Өтө манча ашкери тамак ичкенден, анан спорт менен азыр биз такыр баспай калбадык да. Эмеге движение жок да эч кандай. Ошонун баары биздин организмибизди уландырып атыптыр. Анан дагы кыргызстандыктарга ушул жерде айта кетчү нерсе, БАДы деген нерсе бар эмеспи? Биз витамин деп эле түрлүү витаминдерди ичип жатырбыз да. Азыр тияка барганда сурайт экен, арак ичип оорудуңарбы, БАД ичтиңерби, же жашаган жериңер ушуна химикат же радиациябы деп сурайт экен. Же болбосо силер ошо БАД витаминдердин кайсы же өсүмдүктөрдөн ичишет го, чөп дарыларды ичтиңерби деп сурайт экен да. Ушу көбүнчөсү жанагы уулуу чөптөрдөн азыр баары эле врач болуп кетишпедиби? Эмеге жанагы үйдөн дарылаганчы табып болуп, анан чөп дары жазып берем, анан боо витаминди ичсеңер укмуш басып каласыңар, анан рактан айыгасыңар. Ачык эле жарнамалар берип атышпайбы? Мисалы цирроздон айыгасыңар деген нерселерге барбаңыздар. Жогоруда өтө орчундуу ден соолук боюнча темаларга кайрылып өттүк.
жана дагы адистиктин жоопкерчилиги жөнүндө дагы азын олак кеп калдык. Эфирибиздин жыйынтыктоочу минуталарында Сезим бийчилер тобуна жаңы жылдык маанай жана дагы көрүүчүлөр менен биздин эфирде куттуктап келген кичинекейлерге көңүл буралы. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Mulungni mulandi afanana ambana bukanela shalalala mulungni mulandi afanana ambana bukanela shalalala wenana mina afanana ambana bukanela shalalala wenana mina afanana ambana bukanela shalalala hey wakilda yuda mulungu afanana wakildi wakilda yuda bula bula na wena hey wakilda yuda mulungu afanana wakildi wakilda yuda bula bula na wena Mulungni mulandi afanana ambana kukanela shalalala mulungni mulandi afanana ambana kukanela shalalala wenana mina afanana ambana kukanela shalalala wenana mina afanana ambana kukanela shalalala Жылуу сезимдерге, мээримге толгон эфирибиздин жыйынтыктоочу минуталарына келип жеттик. 2024-жылы өлкөбүз үчүн өнүгүүгө кадам таштаган жыл болду деп эсептесек болот. 2025 жылдын жаңы эфиринен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.